Эпостогу үзүндүнү которгон окумуштуу АКШнын Майами университетинин профессору, тарыхчы Даниэль Приор 30 жылдан бери кыргыздын элдик оозеки чыгармачылыгын изилдеп, бир нече илимий китептерди жазган. Ал эми Манас эпосуна болгон кызыгуусу Англиянын Оксфорд университетинин профессору Артур Хеттонун Көкөт айдын ашы эпизодун англис тилинде кара сөз аркылуу пикир жана тиркемелер менен жарыялаган эмгегинен башталган. Сагынбайдын Манасын которму кылуу ниети оюма мурдат келген жок. Бирок жомокчунун чыгармачылдыгынын сүйкүмдүүлүгү жаңы басылышта абдан көрүнүктүү жаркындашты экен. Сагынбай Орозбаков айткан Манастын түп нускасынан которулган эпостогу үзүндүнүн көлөмү 400 беттен туруп, ушул жылдын 7-июлунда басылып чыкты. Мындай саамалык кыргыз илимпоздорун кубандырбай койгон жок. Мына ошо алгачкы саамалыктардан болуп отурат. Кудай буйрса, мен өз сөзүмдө айтып кеттим. Ушул котормус аркылуу англичандар, америкалыктар, көбүрөөк билсин биздин элибизди, башка элдер ошого бул саамалык болуп турат да, жакшы. Көкөт айдын ашын алып атат. Көкөт айдын алышын бирден бир себеби бул жерде кыргыздын ынтымагы, кыргыздын элинин биримдиги, анан мамлекеттик түзүлүштүн көрүнүшү жатат. Эпостун бөлүгүнүн англис тилинде жайылышы кубантарлык иш. Бирок канчалык деңгээлде мыкты которулгандыгы тууралуу англис тилдүү окурмандар чыгарма менен таанышкандан соң өз баасын беришер, дейт адистер. Муну баасын берет деп ойлойбуз. Бирок ошол китепти окуп чыккандар айтып атат. Бул мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде эң эркин сүйлөгөндүгүнө байланыштуу. Бул ошолордун баардыгын тең өзү которуп чыкты деп. Себеби бул жерден топономикалык аталыштар бар да, жана ошондой этнографиялык терминдер бар. Эгер бул этнографиялык терминдерди так билбеген адам маанисин туура эмес которуп коюшу мүмкүн да. Иш-чарага катышкан улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун небереси Калсынбүбү Кадыркулованын дагы кубанычы койдуна батпай, которгон окумуштууга бийлигин камдап койгон. Атам бүгүнкү китептин бет ачары аябай сыймыктанып атам. Ылайым эле бүт бардык китептери которулса дейм. Ыраазымын. Ошо китеп чыгышына аябай сыймыктанып, өзүмдү коерго жер таппай ушинтип белегимди алып, ошо кишини берейин деп келдим. Улуу мурастын үзүндүсүнүн англис тилинде жарык көргөнүнө аз гана убакыт болду. Эми чыгарманын чет тилде өз окурмандары арбын болуп, кыргыз маданияты кеңири жайылса деген үмүт чоң. Кымбат Амир кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.